Ассаламу алейкум достор, жалпы спорт көрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырып коюңуздар. Грек-рим күрөшүнүн балбаны Акжол Махмудов Париждеги Олимпиада оюндарында кыргызстандык спортчулардын капитаны болуп тандалды. Бул тууралуу маалыматты министрлер кабинетинен таратышты. Францияда Махмудов 6 август күнү 77 кг салмагында күрөшөт. Алгач балбандардан ага чейинки 5 август күнү жоламан менен Мээрим килемге чыгып чемпиондукка аракеттерин көрүшөт. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Акжол Махмудов олимпиадалык курама команданын капитаны болот. Бирок балбандардын күрөштөрү августтун башында гана башталгандыктан алар оюндардын ачылыш аземине катыша алышпайт. Буга байланыштуу өлкө желеги Эрлан Шеровго берилет. Дзюдочу 26 июль күнү ачылуу аземде тууну көтөрүп чыгат деп билдиришти. Буга чейинки Олимпиада оюндарында да кыргызстандык спортчулардын арасынан капитан болуп күрөш балбандары тандалып келген. Бирок ачылыш аземде тууну башка спорттун өкүлдөрү көтөрүшкөн. 2012 жылы Лондондо Данияр Көбөнов капитан болсо, кыргыз желегин дзюдочу Чыңгыз Мамедов көтөргөн. Ал эми Рио олимпиадасында Арсен Эралиев капитан болсо, желекти боксчу Эркен Адылбек уулу көтөрүп чыккан. Ошондой эле акыркы Токио олимпиадасында Атабек Азизбеков капитан болсо, желекти Денис Петрашов менен Каныке Кубанычбекова көтөрүп чыгышкан. Азыркы маалда Кыргызстанда Париж олимпиадасына 16 лицензия бар. ACA уюмунда мушташып келген Жакшылык Мырзабек уулу аттуу мушкерибиз Борс каймана аты бар чеченстандык мушкер Черси Дудаевди беттешке чакырды. Өзүм үчүн катуу чакырыктарды таштаганды жакшы көрөм. Черси брат, 4 октябрь күнү кечинде эмне кыласың? Эгер бош болсоң, кимдин күрөшү мыкты экенин аныктап алалы. Сага бир гана сый мамиле кылам деп Жакшылык өзүнүн баракчасына калтырды. ACA жетекчилиги бул беттешти берер-бербеси азырынча белгисиз. Бирок Жакшылык чакырыктарды таштап жатканы кубандырат. Көпкө пауза албастан мушташам дегени менимче жакшы көрүнүш. Ал акыркы жолу майдын аягында Николай Алексахин аттуу мыкты мушкерди жеңип алган. Жалпысынан ACA'дин негизги уюмунда 4 беттеш өткөрүп, 3-өндө жеңип, 1 кармашын алдырып койгон. Учурда биздин мушкердин ММА рекорду 11 жеңиш, 2 жеңилүүдөн турат. Өз кезегинде Черси Дудаевди ардагер мушкер деп атасак да жарашат. 35 жашка келип калган спортчу. Демек, жаш Жакшылык менен ага оңой болбосо анык. Черси карьерасында 19 беттеш өткөрүп, 2-өндө гана утулуп калгандарын жеңип алган. Курагына карабастан мыкты мушкер экени да талашсыз. ММА боюнча Казакстандын Алаш Прайд уюмундагы кыргыздардан алгачкы чемпион Рустамбек Нуржанов Найза уюмунун чемпиону украиналык Даниэль Донченкону беттешке чакырды. Келгиле 70 кг салмагындагы Алаш Прайд менен Найзанын чемпиондорунун беттешин кылалы деп жазып калтырды. Донченко учурда 22 жашта, 10 жолу жеңишке жетип, 2 ирет утулуп калган. Бир жолкусунда биздин балбан Каныбек Жаныбек уулуна Найзада калыстардын бирдей чечими аркылуу жеңилген. Ал эми Рустамбек тажрыйбалуу спортчу. Жалпы 17 жеңишке жетип, 8 ирет жеңилген. Акыркы 8 беттешинде бир гана жолу 2 жыл мурун жеңилген. Мына ушундай достор, спортчуларыбызды колдоп комментарий калтырып коюңуздар.